Siz менен урушкум келбейт. Себеби сизге күнүм туулуп турат да. Кечиресиз. Силер жакшы иштейин десеңер, Камчыбек Кыдыршаевичке конокко барбайм десеңер, анда буну иштеш керек. Күзүндө келгенде күндө аварияны көрөсүңөр. Карап тургула. Өкмөттүн өкүлү силер деген аны эмнеге тоздуңар? Мен түшүнбөйм. Эмнеге тозбосуңар ай? Урматтуу Садыр Нургажаевич, сизге кайрылам. Ар дайым эле орун басасың, төрдө отурасың, акыны сүйлө, ас сүйлө деп коесуз. Себеби бюджетти карап атабыз. Биринчиден, сот субъектилерди каржылоо абдан жакшы жүрдү. Биз ага өзүбүз күбө болдук. Мунун 5 балдын үстүнөн 5 бал десек болот. Мектептер, бала бакчалар, больницалар, башка нерселердин баары болуп көрбөгөндөй баягы өз региондордо көрдүк. Бул жагынан азаматсыңар ыраазыбыз. Чынын эле айталы. Сот субъекттерди каржылоодо сөз жок. Өкмөттүн кылган ишинде мына Мин курулуш менен Финансы министрлигинин кылган иштери абдан сонун рахмат. Экинчиси, жол салуу каржылоодогу кемчиликтерди эске алуу менен 4 деген баа коет элем өкмөткө. Себеби мына дагы эле Акылбек Үсөнбекович убагында айткан, келгендин баары айткан, бул Арыскон балыкчы жолу дагы эле бүтө элек. Кылган эмгегиңер ар жагын Аксайга чейин бир жол фирма салып атат, Аксайдан аркасы, Аксайдан ары карай сонун түшүп атат. Жол курулушуңар слабый болуп атат. Жолдун айынан Тоң районундагы мерем бер жакта Кызылтуу жагын аркы Каржысай сагын мейли Аксуу менен Аксай менен Эшберов айылында жолдун айынан, жолчулардын айынан сел жүрүп үйлөрдүн баарын басты. Мына МЧСке түшүк алып келдиңер да. Жанагы келип бараткан Аксайдын кире беришиндеги чоң көпүрөнү жолчулар каалагандай кылып туруп темир менен көпүрөнүн оозун жаап салган, сел келип урду, мына МЧСти жамандап эле жатып калдык. Бул жолчулар күнөөсүңөр. Ушу барбы жол министрлигинен биякта? Жок. Ошон үчүн бул жол салуудагы иштер дагы эле көйгөйлөр чечилбей атат, бирок дагы жакшы үстүн көрөнүн жолдору, башка жички жолдор салынып атат, бирок бул аябай чоң жолдорго мындай жакшы, Кудайга шүгүр, бирок мындай 4++ деген бааны койсок болот да. Андан кийин таза суу, эң чоң көйгөй таза суу көйгөйүндө өкмөт каржылык иштерди белбей атасыңар. Финансы ушул жерден канча алаган акчаларды биз өткөрүп бердик. Ратификациядан. Мына Баткен көлгө, Баткен, Жетөгүз, Кызыл суу, Бакамбаева, Каржысайга $50 миллион бөлдүк эле, эмгиче бүтө элек. Мына Кызыл суунун эмеси азыр бүтөт деп аткан, мына август аягында дагы эле бүтө элек, бирок бүтөт болуш керек. Элдер дагы эле жошо ичип атат, жошо. Кып-кызыл суу ичип атат. Ошон үчүн Кызыл суу, анын башында кызыл минерал бар. Каржысайдыкы, Бакамбайдыкы турат. Эми буларды бүтүрүш керек да. Мына Жон Булактыкы Гилейген айыл бар, Оргочор деген Жетөгүздө. Ошол айылдар бүтпөйт. Бу таза сууну деген баарын эле ратификациядан өткөрүп берип атпайбыз. Эмне үчүн каржылабай атасыңар убагында? Эмне таза суу баары кимдер жооп бересиңер? Эмне үчүн ушул жак слабый болуп атат таза суу боюнча? Урматтуу Балбазарович, жана мен айтып өткөн азыр суу ресурстар кызматына былтыркы жылы ошо 12,7 миллиард сом да. Бул ошол Айыл чарба министрлигинин дээрлик 90%-нан көп акча каражаты багыт алып атат. Азыр ошол жерде атайын служба дагы ачылды го, УКСУ. Суу департаменти жооп берилет. Таза суу, мына таза суу департаменти отурасыңар, УКСУ ачып турсаңар, азаматсыңар, молодец, өзүңөрдүн ичинде. Эмне себептен айлап бүтпөйт атат таза суу? Мисалы, Жон Булактыкы, Дархандыкы, эмне үчүн Дархандыкы айлап бүтпөйт атат? Мисал айтып атам да. Саламатсыздарбы? Мен суу ресурстар кызматынын директорунун орун басарымын. Таза суу ол өзүнчө департамент. Жок, сизге суроо жок. Мен сизге вообще сизге Ошо былтыркы жылдыкы мырас айтып коеюн. Жок, билбесеңиз айтпай эле коюңуз. Мен таза суу боюнча чакырдык дебедиңер беле? Кана департаменттин башчысы. Биякта список турбайбы? Уруксат берсеңиз айтып коеюн. Таза суунун өзүнө департаментке 624 миллион сом бөлүнгөн. Анан тышкары 6 миллиард 300 миллион сом Арис мэрияларга ушуларга бөлүнгөн. Бөлүнсө кана? Артыңардан сая түшүп. Мындай кылыш керек болот да таза суу боюнча. Минсельхоздан замдар бар эмес беле, кетип калды. Алаксар иши болот. Мындай таза суу боюнча да чёрный список түзгөнгө убакыт келди фирмалар боюнча. Мына Тоң район Тогузбак айылында бир фирма таза сууну куруп кетти. Конечно, убагында ал териштирилиптир, азыр эми ал жазаларын алып тур. Жарылып атат да айылдын ортолорунан. Бул кандай болот?
Мен сизге 5-күнгө чейин саат 12-ге чейин маалымат бер дедим элем, берген жоксуз. Кана маалымат? Протоколдо поручение бердим эле мен. Баласырыш тура азыр жыйындан чыгар менен сизге кагаз түрүндө да онлайн түрүндө берем. Кечиресиз. Мен сиз менен урушкум келбейт. Себеби сизге күнүм туулуп турат да. Кечиресиз. Дагы мамлекеттик органдар, өкмөттүн өкүлү 12-ге чейин деп 4 күн мурун айткан. Берген жоксуз, берип эле атасыз дечи, бирок дагы берип койсоңуз болмок. Мени тең албай атасызбы? Сеттен кеткен экен, бирок азыр эмне үчүн жетилик кечиресиз берет. Хорошо, аны карап көрөлү. Мен айтып атам, ушу таза сууга финансированияны жакшы эле берип атабы баары? Бюджет. Балбасарлык каржылоо тармагы боюнча маселе жок. Кичине жанагы проектный сметный документти даярдаганда ошол документация жагынан кармалып калып атабыз. Тазасы боюнча көйгөйдү айтып берейинби? Биринчиден фирмалар, курган фирмалар туура эмес тандап алып атабыз. Алар каалаганда. Экинчиден финансированияны кечиктирип атабыз кандайдыр бир себептер менен. Мына үчүнчүдөн таза суунун астында укс курган эң сонун болду. Мындан ары Кудай буйрса ошо менен иштей бересиңер. Мен сиздерге айтып атам, дагы бир жолу айтып коеюн. Сот объекттер бүттү, жолдор бүттү, бүт көйгөйдөн бар азыр таза суу менен суга түсүп болот. Бүт башыңар ушу таза суудан. Ошон үчүн курган фирмалардын арда силер жакшы иштейин десеңер, Камчыбек Кыдыршаевичке конокко барбайм десеңер, анда буну иштеш керек фирмалар менен. Азыр коррупциянын очогу жана куруп аткан фирмалар, силерди күнөөлөбөйм. Силердин баарын текшере албайсыңар, мындай укс курулуптур. Ошон менен Кудай буйрса бүтүрүш керек. Мен сизге айтканмын. Тоң районунда Кызыл Суу, Кызыл Туу айылы мына знаменитый боз үйлөрдүн айылы. Каракоо деген Глейген айыл. Аксай деген айыл мына селден ар кайсы жагынан сел килип, байкуш ушул 3 айыл. Жетегибизде Жон Булак жатат, Оргочор турат, Глейген айылдар Оргочор деген. Светлая Поляна, башка айылдар, Ырдыктын бер жагы бүт бар эми сууну караш керек да таза сууну. Бул жагынан мен сиздерден суранам. Мына жол боюнча да мына транспорт министрлиги жол экен, балыкчыдан баштап мына Каракоо, Карашаар, Шорбулакка чейин жолдун ортосун темири менен тозуп атасыңар. Аманкан Батырбекович. Ал болбойт. Азыр мал түшө элек. Мал түшкөндөн кийин өй жактагы малдын баары көлдүн жээгине барып көлдөн суу ичет. Күзүндө келгенде күндө аварияны көрөсүңөр. Карап тургула. Айтса ишенбейсиңер. Өйдө карай шыкалат. Жана жолдун оң жагына тоону көздөй малдын баары шыкалып жана тозгон тосмоңордон ылдый өтө албай бүт жолго келет да мына жакында эле авария болуп атат. Жума сайын авария болот. Өкмөттүн өкүлү мен өткөндө кайрылгам транспорт министрлигине да МЧСке дагы баарына комиссия болуп ошол жерден чечкенбиз. Кээ бир жерлерине малга жол ачыш керек темирлерден. Азыр элдин малынын баары мына карап тургула азыр айтты койду дебегиле азыр. Мына азыр мал түшөт. Силер деген аны эмнеге тоздуңар? Мен түшүнбөйм. Эмнеге тозбосуңар ай? Жолду ачып малды киргизбейсиңер. Аяктын баары малды тоодо турат. Ылдый карай көлгө суу ичем деп барып жолго шыкалып аварияны түзөсүңөр. Бүт талкаланат азыр малдын баары кырылат азыр. Карап тургула, ушуну айтып эле койду. Бир чечпейсиңер. Мындай кичине куруп атканда логиканы ойлош керек да. Международный трасса ортосун малдын тозуп коюп турсуңар. Ал айылдар чүйдүнкүндөй эмес. Ортолордун разницасы мына Мурат билет 10 километрден өйдө жактагы малдын баары көлдүн жээгине барып суу ичем деп жанагы темирлерге шыкалат. Шыкалганда түн ичинде тура берет алар. Турганда келип машиналар урат ошонун баарын азыр. Мал өткөн жерлөрдү билет да эл. Ошол жерден ачып койгула да кичинеден. 2 ай жүрдүм, 2 ай ушул Карашаар оттук Караталанын ортосунан 3 жерди ачып бергиле деп 2 ай жүрдүм. Мактанасыңар, мактайбыз өкмөт мобилде иштеп атат деп. Иштеген жоксуңар мобилде. Жай баракат жыргап атасыңар дагы элечи. Акылбек Үсөнбекович кетти, мобилнеси жоголду ачыгын айтып коеюн мен силерге. Кээде Акылбек Үсөнбековичти жамандап койгоз, жинибиз келип коет. Аябай мобилде иштечү. Айыл башчылар боюнча айтып коеюн. Өкмөттүн саясатын мен Акылбек Үсөнбековичтин ушул жагын колдобойм ушул жерден. Өкмөттүн саясатын айылдарда ким жүргүзөт? Айыл башчылар. Мурун 3 айылда мисалы Көлтөр, Тогузбак, Коңгурлөң бир айыл өкмөт болчу. Азыр ошондо бир айыл башчыны коюп коюптур. Эмне кыларын билбей отурат. Машинеси жок, эчтекеси жок айыл башы. Клубда айыл башчы кылып коюптуңар. Клубтун директорун ким угат?
Айылдын ичинде эмне көйгөй бар айтып берейин. Суат су көйгөйү бар, жайыт көйгөйү бар, жол көйгөйү бар. Ичинде чатакташат элдер күндө аксакалдар сотуна барыш керек. Уурулук бар майда чүйдө. Бири менен бири урушат, аны сотко жеткирбей четиш керек да, түрмөлөрдөн да жыйнайсыңар, тыгасыңар. Урматтуу Садыр Нургажоевич, сизге кайрылам. Ушул айыл башчылары боюнча бир чечимге келишибиз керек. Муниципалдык кызматкер деп туруп ар бир айылга айыл башчыны бериш керек. Өкмөттүн жүргүзүп аткан саясатын айылда өткөрүш керек да. Кээ бир айылдар мейли ортосу 7-5 километр экен, а кээ бир айылдар 15-20 километр да. Кээ бир айылда 400-500 киши болсо, кээ бир айылда тети Карасуда тиякта буякта 20-30 миң киши бар да, Сузакта. Алар менен иштеш керек да. Дин жаатында иштеш керек, ичинде коопсуздук. Кылмышкерлер бар. Наркотик, мал уурдоо ар кандай. 3 айылга деген мурун бир айыл өкмөт азыр жетпейт. Айыл башчыларын институттун кайра алып келишибиз керек, урматтуу өкмөт. Айыл башчыларына канча сом экономдодуңар бюджет? Айтчы, мага бюджет. Мына экономдойбуз деп атып, башынан баштап мына реформа кылдың. Айыл башчыларына канча экономдодуң? Урматтуу Балбазарлович, айыл башчылар бар, контракт негизинде иштеп атышат. Анан экономиясын мен тактап билем, айыл башчылары бар. Аны контракт менен кылып туруп, тиги клубтун башчысын дагы бирөөнү контрактыны кылып койдуңар. Алар бар, алардын кереги жок. Азыр конкретный умсулжба кылып туруп киргизиш керек. Контрактты жоюп, муниципалдык кызмат. Конкретный кылыш керек. Ошол боюнча маалымат берип койчу, азыр жок болсо керек. Ушунча канча экономдопсуңар, канча акча? жарайт бересиз. Мына Токой чарбасы боюнча 2-3 жылдан бери кактап келатабыз. Токой атканада жашап атат, атканада иштеп атат, Билейген тау. Жашыл мурас деп атабыз. Токойчуларга жардам бергиле деп атасыз. Не жардам бердиңер токойчуларга? Ким жооп берет? Урсатпы, Балбазарлык министрдин биринчи орун басары Мамбетов. Бүгүнкү күндө атканадан кеткен дагы, бүгүнкү күндө заманбап, жакшынакай болгон, бүгүнкү күндө жанакы Академ науктун ремонттон өткөн жакшынакай зданиясына кирди. Быйыл жылы болсо Токой кызматына 40 миллион дополнительный акча каражаты берилди. Бүгүнкү күндө өзүңүз көрсөңүз керек, соцсетте 30 жанакында болгон жол тандабас автоунааларын бүгүнкү күндө Токой кызматтарына бердик. Азыр дагы болсо 20 тракторду сатып алып, ошону берүү аземи, мынакей ноябрдын акырына Кудай бурса муну беребиз. Анан билбейм, бүгүнкү күндө өзгөчө колдоолор министрлигине берилгени бул ошо көрөгөчтүк менен берилген. Анткени бүгүнкү күндө Токой өрттөрү 3 эсеге көбөйүп кетти. Эгерде берил электе бир 5 же болбосо 7 өрт боло турган болсо, бүгүнкү күндө 29 ошондой болгон Токойдон чыккан. Ошонун баарын бүгүнкү күндө куткаруучулар менен жардам менен өз учурунда өчүргөнгө мүмкүнчүлүк жетип атат. Рахмат. Вот азаматсыңар. Молодец. Мына былтыр акча атып, быйыл мына жакшынакай конторго көчүрдүңөр. Машина алып бардыңар, техникасын бекем деп атасыңар. Мындан ары да жылыш керек. Питомниктерге көз салыш керек. Жана тигилген айылдын баары эле жолго тигилгендин баары өсүп кетпейт. Приживаемость где-то 30-40% өлөт. Токой деген ушундай адам баласы делип атпайбы? Бирок ошолорго мынакы тигилген токойлорго көңүл буруш керек. Алардын тигип аткандарына мына Сузакта сонун кылып, аябай сонун кылып капельный орошение менен жанакы дөңдү сарап жасап атасыңар. Каркыраны мына сонун кылып атасыңар. Мунун баары эми биз убагында сындагабыз, азыр жакшы болуп кетет. Азыр мен кичине көбүрөөк сүйлөйм дедим эле, кичине аз калды дагы, бүтүп калдык. Себеби бул кээ бир нерсе сел боюнча мына айтып коеюн. Токой чарбасы боюнча дагы алдыга жылыш керек, бирок менин немем Токой өзүнчө бөлүнүш керек. Өзүнчө бир структура болуш керек, бирок Кудайга шүгүр, бул менин позициям. Сел боюнча айтып коеюн. Протоколдук поручениелер сизден өтүнүч кыска сүйлө деп атат, бияктан турган. Тоңдун жана иш берип, мына Аксай айылына комиссия жибергиле дагы. Каягынан келип аткан коркунучтарды комиссиондо бейтарап кылып, эмдиги жылы бүтүрүшүбүз керек. Себеби жылыга болот, Кудайга шүгүр дагы элдин немеси болгон жок, өлүм житим